Саламатсызбы дейт. Сизди жакындан көрүп турганыма кубанычтамын. Сиз менен бир куракта экенбиз. Мындайча айтканда дегенде, мага деген ушундайбы? Башкача айтканда дегенде, мындайча классташ экенбиз дейт. Туура. Менин сизге биринчи суроом дейт. Чек ара маселесин тез жана так чечип, тосмо тартып, Баткен деги эле башка коңшу мамлекеттер менен чечүүгө эмне тоскоолдук кылууда дейт. Кайдыгер болгон эл тоскоолдук кылууда. Сиздер тоскоолдук кылып атасыңар. Ошол жерде отурган баарыбыз тоскоолдук кылып атабыз. Биз тагдырыбызга мындай бир жоопкерчилик менен мамиле жасабай атабыз. Ушундай жооп берсем кандай дейсиңер? Туура деп кабыл аласыңарбы? Кандайча биз тоскоолдук кылып атабыз? Көбүбүз ошол жердин баарын таштап коюп келе бердик, ал жерде аңырайтып ачык калтырдык. Туурабы? Көбүбүз шайлоо мезгилдеринде ошол маселелерди так даана чече турган азаматтарды көтөрбөстөн мага чай куйду деген сезим менен, мен акча алдым деген сезим менен шайлап атабыз. Туурабы бул дагы? Көбүбүз ушул жерде генералдык консулство, башка консулство бар экендигине карабастан каттоодон өткөн эмеспиз. Туурабы? Көбүбүз кечээки өткөн шайлоодо барбай койгонбуз. Ошондойбу? Кимде экен күнөө? Кандай дейсиңер? Макулсуздар ошого? Ассаламу алейкум, Адахан Гүлсанбаевич. Азыркы легитимсиз парламент конституцияны кантип кабыл алат? Ошентип эле. Кече шайлоону кандай өткөрдү? Ошондой. Мыйзамдарды кантип өткөрүп атат? Ошентип. Түрмөдө жаткандарды кантип чыгарып атат? Ушинтип. Ушинтип да. Себеп, сиз үн чыкпасаңыз, сиз үн кошпосоңуз, сиз айтпасаңыз, сиз дебесеңиз, сиз Кыргыз мамлекетинин жараны болуп туруп, Кыргызстандагы болуп аткан өзгөрүүлөргө кайдыгер болсоңуз, сизге баары бир болсо, сыртта жан жаап аткан болсо, жок дегенде кол чатыр көтөрүп алып жүрөбүз го, туурабы? Эмне үчүн? Жан тийбесин. Эмнеге? Башым суу болбосун. Башың суу болсо бир сааттан кийин кургайт. Бирок ушу шайлоо менен мамлекеттин, улуттун, жердин, элдин тагдыры чечилип атат. Ага кайдыгербиз. Ага сизби керекпи? Балаңыздын тагдыры чечилип атат. Керекпи? Небереңиздин тагдыры чечилип атат. Ага кайдыгербиз. Ага караганда 2 саат уктап алайын дейбиз. Жалган болсо айткыла, жигиттер. Канча киши каттоодон өткөн ушу баш консулдукта? Канча киши бар десем ошол жерде, балдардан сурасам 30 миңдин тегерегинде деп жооп берди. Каттоодон канча киши өттү? Кече шайлоого канча киши катышты? 900 киши катышкан болсо. Демек, 30 кишиден 1 киши барыптыр да, туурабы? Ошондой болуп калды. Ошондой ким кылды? Кандай болуп калды? Кантип мен айта аламын, айланайын, айткыла айланайындар. 30 кишиден 1 киши барганы, бул не деген? Бул улуттун кандай жүзү бул? Кандай дейсиңер? Анан дагы сурап коесуңар да, ким күнөөлүү деп. Мен түшүндүрө алып атамбы сүйлөгөн сөзүмдү? Өзүбүз бекен күнөө? Өзүбүздө да. Эмнеге ушундай кылабыз? Кандай дейсиңер? Эмнеге ошондой болобуз биз? А? Эмнеге кайдыгербиз? Шылтоо. Сиз барың биринчи. Добушуңузду бериң. Добушуңузду сактаң. Добушуңуз үчүн күрөшүң. Андан кийин айтың, ишенич жок деп. Үйдө жатып алып эле ишенич жок. Жата бергиле андайланайын. Жата бергиле. Башка не деп айтайын? Бар десе барбасаң, тур десе турбасаң, айт десең айтпасаң, не деш керек андан кийин? Кыйын жагдай туугандар, аябай кыйын жагдай. Эгер кабыл алынса, кошуна өлкөлөр таануусу зарылбы же бул биздин ички саясатпы дейт. Кошуна өлкөң жөн эле тааныбай коет. Процедура бузулдубу?
Конституция жокпу? Бүттү ал тааныбай. Азыр таанып атабы? Кара тизме боюнча Россия президенти менен сүйлөшүп, мунапыс жарыяласа жакшы болмок. Бир жигиттин атын жазыпсыңар, эми андан пайда чыкпайт окшойт деп. Бардыңызбы ошондо пайда чыгат деп ишендиңизби? Биз мындай кылышыбыз керек, туугандар. Же өзүбүз мыкты билишибиз керек маселени. Мыкты билбесек, ошону билген адамдарды угушубуз керек. Биз кандай кылабыз? Мисалы, бир ачуу нерсе болсо, уу нерсе болсо, адамдын ден соолугуна зыян тийгизе турган нерсе болсо, ошону сөзсүз ичип көрүштүн кереги жок го, Себеп айтты да, бул уу деди да, бул ачуу деди, ага ишенебиз. А эмне үчүн биз тагдырыбыз, келечегибиз жөнүндө айтып атса ишенбейбиз? Кандай дейсиздер? Биринчиден кара тизмеге түшпөшкө аракет кылыш керек. Кара тизмеге түшпөш керек. Биз биринчи кылмышты жасап алып туруп, анан ушунан кутулуп алыштын жолу барбы деп сурайбыз да. Ага түшпөш керек биринчи. Анын түшпөөнүн кандай жолу бар? Сабаттуулук жолу бар. Ушул жакка келерде мыктылап өздөштүрүшүбүз керек. Мен кайсы өлкөгө баратам? Ал жердин мыйзамы кандай? Ал жердин тартиби кандай? Мен кантип жашайм? Кайда жашайм? Эмне жумуш кылам? Ал жумушту кантип кылам? Мен ошол колумдан келбейби деген суроону беришибиз керек. Мен кече Москвадагы жолугушууда айттым, көрсөңүздөр керек. Аябагандай чоң самолет. Бизде аба жайыбыздын дагы ошол самолетко чыгара турган баягы рукав деп койгону ага туура келбейт экен. Аябай чоң самолет. Boeing 777. Дал ушундай отуруп келдик. Дал ушу кандай отурсак, салонда ушундай отуруп келдик. Ошонун 30 отургучу бизнес класс экен. 27 кып-кызыл кыргыздар отуруп келдик. Бизнес класста. Баары сумка көтөрүп алган. Эмнеге кетип баратасың? Россияга кетип баратам. Туура. Билем, Россияга кетип баратасың. Самолет Россияга учуп атат. Эмнеге баратасың? Иш издей. Бизнес класста отуруп иш издегени келет. Билеттин баасы 70 000 бар экен. Аны кайдан алдың? Кредит. Биз бул жерге келип, жумуштап, ошол кредитти жаап, пайда көргөнүбүз кайсы? Кошунаң үй куруп атат. Үйгө жумушчу таппай атат. Кошуна өлкөдөн усталарды чакырып келип, ошолорду иштетип атат. Не айырмасы бар? Кандай дейсиздер? Сиздер салган акчага айылда үйлөр түшүп атат. Монол жерден тишибиздин кирин соруп, кордук көрүп, азап чегип, ач калып, ток калып, иштеп, акчаны таап атабыз. Анын рахатын ким көрүп атат? Башка жактан келгендер көрүп атат. Керек ошол? Мен өткөндө бирөө айтты эле да, ушундай десеңиз дейт, сизди жакшы көрбөйт дейт. Жаман көрүнсөм дагы ыраазымын. Тарых кийин баалайт. Мени бийлик деле жакшы көрбөйт. Биз азыр 90 жылдыгы келатат, кино тартып калалы деген кишини жакшы көрдүкпү тирүү кезинде? Жок. Бизде жакшы көрүү үчүн кетиш керек. Мен сиздерден суранам. Мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, колуңуздардан келсе, айланайындар, бул жерде 30 000 тапкандан көрө, ата-энеңдин колтугунда олтуруп, алардын мээримине батып, балаңды жыттап, агайының менен кучакташып, тапкан 10 000 берекелүү. Өз жериңде, өз элиңде, өз топурагыңда, өз сууңду ичип. Мен келаткан балдардын баарын көзүн карадым. Мени жаман көрбөгүлө. Айылдан качып келаткандар көбүрөөк. Ассаламу алейкум дейт. Улуу Аллахтын дайыма дуа кылабыз, дайыма ден соолукта болуңузду суранабыз. Амин, баарыбызга болсун.
Эч качан биз сизди колдоодон чарчабайбыз. Кыргыз элинин бактына дайыма бар болуңуз. Рахмат. Баарыбызды бар кылсын Аллах. Азаттык радиосунун маалыматтары боюнча сиздин оюңузду уксак дейбиз. Кээ бирлери чыгып кетсин деп атышат. Бирок бийликтин жаман жактарын көзүнө сайып чукуп айткан азаттыктан башка жок болуп атат. Азаттыкты ким чыгып кетсин деп атат? Чыгып кет десе чыгып кетет экен алар. Же до конца турабы экен. Токтонушубуз керек да менимче. Токтонуш керек, жигиттер. Токтонуш керек. Токтонуш үчүн эмне керек бизге? Илим керек, билим керек. Аны үчүн эмне кылышыбыз керек? Окушубуз керек. Ар бир радионун, ар бир телекомпаниянын, ар бир гезиттин өзүнүн жүргүзгөн саясаты бар. Ар бири Кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгы үчүн жүргүзбөйт саясатты. Ар бир өлкөнүн, айрыкча Кыргыз мамлекетине окшогон мамлекеттердин арасында ансыз деле алар аракет кылбаса деле бөлүнүп жарылып отурган Кыргыз мамлекетинин ичинде ушундай иштерди жүргүзүү аябай жеңил. Мен абдан кече капа болдум. Бүгүн да кечке айтып тынбай атам. Bir кыргызды карасам Нокен деген калпак кийип алыптыр. Bir кыргызды карасам Алай деген калпак кийип алыптыр. Садаган кетейин кыргызым, айнанайын, айнанайын. Айнанайын кыргызым. Ыйлаттың го, сыздаттың го. Сен bir кыргызсың го. Ал bir калпак го. Ушул калды беле. Мен айттым, эми байпагыңарга жазып алып коеюн. Майкаңарга жазып алып коеюн. Ошол керекпи бизге өзү негизи? Кандай дейсиңер? Мен айткан сөздү туура эмес түшүнүп атсаңыздар керек деп мен кыйналып атам. Туура эмес түшүнүп атасыздар. Анын эмнеси бар экен деп ойлошуңуздар мүмкүн. Бирок бул жакшылыкка алып келбейт. Эч качан жакшылыкка алып келбейт. Уюм, жердешчилик, мунун баары жалган сезим, кур сезим. Бир жерлик бола калмыш болуп, мүдүрүлүп кетсең таяган кишини таппайсың айлана. Анын баары жалган сезим. Келиңиздер, жөн эле Кыргызстан деп эле калпакты, жөн эле жазуучу жок эле кийип жүрөлүчү. Алыстан көргөндө ушул менин бир боорум деп, анан жакын келип алдынан карап алып, Ноокендик турбайбы деп алып тескери карап кетти. Койгулачы, мен суранам сиздерден ушуну. Жок дегенде калпакты бөлбөгүлөчү. Урматтуу Одакан Кимсенбаевич, Питер шаарына кош келипсиз дейт, кушубак кылсын. Сизге чын ден соолук каалап, алдыда келер шайлоодо ийгилик каалайм. Рахмат. Мен Сүлүктүү шаарынан Лейлек районунун элинин Лейлек районунун эли жок. Лейлек районунун тургундары бар. Кыргыз эли бар. Муну азыр КТРды карасаң да, ЖТРын, МТРын, бүт ТРлардын баарын карасаң, ушинтип сүйлөп калышты. Нарындын эли, Оштун эли, Көлдүн эли, Баткендин эли. Жок, биз бир элбиз. Тургуну бар, ошол жердин тургуну бар. Кандай дейсиңер? Айланайын, өзбек болобу, орус болобу, татар болобу, ким болсо ошол болсун, кыргыз жараныбы, ал кыргыз эли. Ал кыргыз жараны. Эл бирөө, бир эл. Партия мага десе талкаланып миңге чыгышып алсын. Бирок эл бирөө. Мына ушул нерсени биз өзүбүз түшүнбөйүнчө, ушул нерсеге маани бермейинче, биз мына бараткан кедейчилик шорубузду токтото албайбыз. Мен ушуга маани бербей койсом деле болот эле, бирок ошону мен жүрөгүмө каттуу таасир кылат ушул сыяктуу сөздөр. Азыр Кудайга шүгүр, мен сиздерге ыраазычылык билдирем. Ошол Россияда убактылуу иштеп жүргөн кишилер сүйлөгөндө убактылуу иштеп жүргөн деген сөздү колдонуп калдыңыздар. Мен 3 жыл катары менен сурандым сиздерден, мигрант деген сөздү айтпагылачы деп. Каттуу, жаман угулат бул депчи. Макулсуздар ошого? Мигранттын балдары, мигранттардан келген акча,
Migранттардан келген табыт. Ал ким мигрант? Кыргыз жаранымы? Ким болсо ошол болсун, кыргыздын жараны бар. Убактылуу жүрөсүздөр, мүмкүнчүлүк болгон күнү кайра кайтабыз да. Кандай дейсиздер? Ошон үчүн баардык нерсе сөздөн башталат. Сөздү жазаарда карап көрүңүздөр. Чек ара боюнча көп жаштардын маалыматы жок. Анткени алар Чарку шаарынын чыгышындан чек арадан өткөн эмес. Сиз Баткен чек арасы боюнча эң туура чечимге баргансыз. Сизге терең ыраазычылык билдирем. Сизди урматтоо менен Исабаев Шайдулла дейт. Рахмат Шайдулла мырза. Көп ташты айтып атсаңыз керек. Алардын баары жасалма түрдө көтөрүлүп аткан маселе. Чек аранын баары. Салам алейкум. Бар болуңуз дейт. Рахмат. Саламатсызбы? Адахан Гүлсанбаев дейт. Суроо. Муфти Максат Ажыга карата пикириңизди билдирип койсоңуз. Баарына чыдап муфтийди шыбаганда түтөп кеттим. Болгондо да түз эфирде дейт. Рахмат, дайым бар болуңуз. Үкөңүз Түрсүнбай Арстанбеков дейт. Сиз түтөгөндө эле көптөгөн кишилер түтүп атат. Пикиримди билдирсем, эгерде ошол ишти жасаганы чын болсо дагы, аны дүйнөгө жар салбай, ааламга кыргыздын маскарасын чыгарбай, акырын чечсе болот. Азыркы бийлигиң бардык нерсени спектакльге айландырып алды. Театр. Театр, андан башка эч нерсе жок. Өзүңөр сезип атасыңар, билип атасыңар да. Эл көрсүн, кожо көрсүн. Операция жасап алган болсо дагы эртеси күнү туруп кетип баратат. Убактысы тар болсо дагы баары бир ушул футбол ойногонго убакыт таап атат. Кандай дейсиңер? Муну күлгөндөр ошо сиздер билбейсиздер. Күлүп атасыңар. Биз өзүбүздүн үстүбүздөн күлөлү. Алардын эмес, өзүбүздүн. Эмнеге? Алар биздикилер. Биз көтөрдүк. Геп киши жөнүндө эмес. Геп мусулмандар башчысы. Ал киши жөнүндөгү маселеси экинчиге коюп коелу. Ким болсо ошол болсун. Балтабайбы, Тешебайбы, ким болсо ошол болсун. Бирок кыргыз мусулмандар башчысы. Кандай дейсиздер? Кыргыз мусулмандар башчысына мына ошондой мамиле жасаштын өзү бул бүтүндөй мусулмандардын абийирине шек келтиргендик катарында бааланыш керек. Эми кийин видеосу чыгыптыр, бер жактан ал азамат да уруп атат. Себеп ошондой жол менен келишкен баары. Баары ошондой жол менен келген. Прокурору да, соту дагы, молдосу дагы, башкасы да ошондой жол менен. Анан мага капа болосуздар. Сиз деле ошентип барып алсаңыз болбойбу? Жок. Менин бийликке мурдум бүткөн жок. Мен бийликтин кулу эмесмин. Мен байлыктын кулу эмесмин. Мен акыл эстин, сабырдуулуктун, маданияттуулуктун кулу болушубуз керек. Кандай дейсиздер? Эптеп эле барып алган киши билип коюңуздар. Канча жыл турса ошончо турсун, канча күн турса болсун. Бирок акырындагы азабы өтө каттуу. Мына биринчи президентиңерден баштап, акыркы ушу президентиңерге чейин карап көргүлө. Ким рахат алды? Ким рахат көрдү? Биринчи президентибиз кайда? Жашоонун түрмөсүндө. Экинчиси кайда? Жашоонун түрмөсүндө. Үчүнчүсү кайда? Реалдуу жерде. Төртүнчүсү кайда? Жүрөк түрмөсүндө. Бешинчиси кайда жүрөт азыр? Дакансалардын түрмөсүндө. Керекпи ушул? Келечеги белгисиз. Кандай бүтөр? Ошондуктан биз маданияттуу болуп, сабаттуу болуп, ак караны билип, арам адалды билип, ошого жараша кадам шилтеп, ошого жараша шайлоо бул тандоо туугандар, бул тандоо. Сиз кимди тандайсыз, ошондой болот. Саламатсызбы дейт, эгер сиз президент болуп калсаңыз, эки качкын президенттерди Кыргызстанга алып, мындан башка маселе барбы бизде өзү?
Экөөнүн башта 1 миллионго жакын сиздерге окшогондорду кайтарышыбыз керек. Же экөө кайтса бизге жакшы болобу? Бирок кайтышы керек. Алардын тагдырын, алардын артынан келген кишилер эмес, калың эл кыргыз мамлекети чечиш керек. Жакшы эмес ушу көрүнүш өзү. Эгер сиз президент болсоңуз, камбарата 1-2 ГЭСтеринин курулушун акырына чыгарып ишке түшүрүүгө саясий эркиңиз, бул кандай суроо бул? Саясий эркиңиз деген кандай? Мен саясий эркин болгондугу үчүн кандай гана кызматтарга чакырышпайт, барбайм. Кандай гана сунуштарды берет, кабыл кылбайм. Бизгече бүтүн Кыргызстан жападан жалгыз элдин колдоосу менен парламентке өткөн партия катарында шайлоо мыйзамсыз болду, адилетсиз болду. Бул шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарыш керек деген жалгыз партия. Болбосо биз деле өтүп алып, тыйып отура берсек болмок. Мына Мекенчил деген азаматтар өтпөй калган. Өтпөй калып, аянтта ушундай будуң чаң болуп атканда, алар ошол бийлик менен соодалашып аткан. Муну эл билбейт да, көпчүлүгү түшүнбөйт дагы. Анан кыйкыра берет, булар кыйын экен. Жок. Баары бир артык угуш. Таза жол менен келбегенден кийин баары бир арты жакшылыкка алып барбайт. Камбарата 2 менен Камбарата 1 эмес, ушул нарын каскадындагы бир канча ГЭСтерди биз өз эркибиз, өз каражатыбыз менен курушубуз керек деп айтып келаткан кишилердин, саналуу кишилердин биримин мен, эчен жылдардан бери. Биз теңшерикке барышыбыз керек. Бирөөдөн акча алып курбашыбыз керек, туугандар. Биз алардын акчасына салдырып, ошону чогуу пайдаланабыз деген соодага барышыбыз керек. Биз силердин эсебиңерден карыз албашыбыз керек. Жок, кел ушуну саласың, өзүңүн каражатыңа саласың, иштетебиз, 20 жылдан кийин карызды актайбы? Актайт. Инвестиция актайт. Электр энергия актайт. Ошол акталгандан кийин Кыргызстанда кала берет деген чечим менен барышыбыз керек. Акчаны биз колубузга албашыбыз керек, алардын өзү көзөмөлдөш керек. Себеп ар бир тыйын алар көзөмөлдөп алат, өзү. Акчанын ээси. Бизге көрүп атасыздар, $600 миллион жакын акча коротуп, экинчи альтернативалык жолду курду. Ал жолдон не пайда бизге деп. Кезинде айттымбы мен? Айттым. $50 миллион 10 завод куруп койсо болот экен. Ошол заводдо иштеп, түшкөн пайда менен жол курасыңбы, той кыласыңбы, эмне кылсаң өзүң билбейсиңби? Азыр эми ошол 680 миллион очоюп карыз болуп турабы мойнубузга илинип? Турат. Не пайда көрдүк андан биз? Бирок ошол сөздү айтып чыкканда, ошол жерде отурганыңардын көпчүлүгүңөр деле мени жаман көрсөңөр керек. Жол курулуп атса дагы жакпайбы депчи. Силер билбейсиңер да, тууган садагам, билбейсиңер бул саясатты. Көбүңөр түшүнбөйсүңөр да. Чегара ачылып атат десе дагы аябай кубанды, кыйкырды. Анда не пайда сага чегара ачылса? Айткылачы. Биз моомда кылып салыштыралы да, кече келип кетти, бүт кубанып, айланайын, атасы ажыдан келгендей кубанып атат. Келип кеткенден кийин сенин кийимиң экөө болуп калдыбы? Аксакал, курсагыңыз тоюп калдыбы? Неге мындай жөнөкөйбүз биз? А жөнөкөй дейин десең, мен билбегенди билип турасыңар ичиңерде. Келгениңиз үчүн рахмат дейт Кубанычбек мырза деген жазыптыр. ГЭСтердин курулушуна кошуна мамлекет каршы болуп атат дейт. Эгерде сен өзүң бекем болгон болсоң, кошуна мамлекет эч качан эч нерсеге каршы болбойт. Ал бир шылтоо, каршы болот деген сөз шылтоо. Башка мамлекеттер бир нерселерди жасап атканда Кыргызстандан сурап атабы? Бир мисал келтирейин сиздерге. Андан кабарыңыздар барбы, жокпу? 1 жыл болду. Мына пандемия деп, тажылуу вирус деп, оору чыкты деп, Кыргызстан канча карыз алдык, жардам алдык сырттан? Ким билет? 600 миллион доллар азамат. Барекелде жигит. Кабарыңыз бар экен. Өзбекстан канча алды? 10 миллион алды. 600 миллионго биз эмне курдук? Өзбекстан эмне курду? Барекелде. Азамат. Эгер ошо 600 миллионго
Эгер 10 миллионго ошондой завод кура турган болсо, канча завод курулат экен? Бүтүн дүйнөнү эбейэл менен каптап салса болот экен го. Неге ушуну жасабады? Кандай дейсиңер? Ошо коррупционерлерди ким алып барды ошол жерге? Эл. Эмне үчүн эл ошондой кылды? Караңгы эмес. Ашказан деген бар. Напси деген бар. Куру баягы сезимдер бар. Тууганчылык деген сезим бар. Жердешчилик деген сезим бар. Ноокендиктер ноокендикти, алайлыктар алайды. Жалгыз эле өзгөн экен, ким келсе деле шалтактатып өбө берет, кучактап алып бата берет. Аттын алдына түшүп алып чуркашат азаматтар. Каракулжага барсаң да айтат экен биздики деп. Өзгөн эч кимди көйлөбөйт экен. Улуу өлкө экен. Ассаламу алейкум Адахан агай дейт. Мен Абсамат Масалиев айыл өкмөтүнүн Алыш айылынын тургуну болом. Биз жашаган айылдан каса 1000 электр чубалгыларын алып өтүшмөкчү болуп жатат. Биз эч кандай каршылыгыбыз жок болгону айылды аралап өтүшүнө каршыбыз. Тоолор аркылуу алып өтсө болот. Ал жашаган элди аралабай. Биз кооптонгонубуз электр кубаттуулугу 500 киловатт болуп жатат. Бул убакта чеги кубаттуулугу 110 киловатт аталыш айыл эсимде жок. Ага Удаалаш дагы 220 киловатт электр энергиясы чубалгысы өткөн. Баары биригип 330, эми 500 киловатт өткөргөнү жатат. Экинчи суроом, Майдан айыл өкмөтүндөгү Ишембисай алтын кенди аштырууга да элдин каршылыгыбыз. Бул жыйынга сизди келип катышып бергенсиз, сизге чоң рахмат айтабыз. Убакыт келет буюрса сиз бийликке келгенде ушул суроолорду элдин пайдасына чечип бересиз деп үмүттөнөбүз. Тойчуев Сулайман дейт. Сиз Санкт-Петербургда отуруп алышып, чубалгыларды каяктан алып өтөт, алар өздөрү билет. Айерде чубалгыны берден алып өтпө деп үн кошо турган киши жок. Үн кошо тургандар баары могу жерде отурат. Айерде кимден сурайт? Кандай дейсиздер? Орус жараны болуп туруп кыргыз жараны алса болобу дейт. Эгер болсо Кыргызстанда үй жайларыбызды өз атыбызга өткөзсөк дейт. Болбойт андай. Андай болбойт. Андай болуш үчүн эмне керек? Эки өлкөнүн ортосунда келишим керек. Жигиттер, эки өлкөнүн ортосунда келишим керек. Моундай учуп келгенде кыргыз жетекчилери ошондой документти даярдап келип, орус өкмөтүнө, орус президентине сунушташ керек. Анан келип, бир кесе чай ичип алып, чуркаган бойдон кетпеш керек сүйүнүп. Мен кече Москвада бир мисал келтирдим. Өзбекстандын президенти Мирзиёев келгенде кыска мөөнөттө 5 өлкөгө сапар жасады. Анын ичинен 3 мамлекетке жасаганда 50 миллиард доллар инвестиция тартты. Билесиздерби, кабарыңыздар барбы? Сапарга чыкканда киши ушундай ишти аткарат. Анан келип кофе куюп берсе эле сүйүнүп кете бербейт. Биздин президенттер эки сүйлөмдү жаттап алган. Вы наш стратегический партнер. Мы вас ждем у нас в Кыргызстане. Аман эсен ушул сөздү айтып алса, бүттү. Калганга жетпей калат. Запас жок аякта. Эмнеге келдиң? Эмнеге кетип бартасың? Кандай маселе чечтиң? Эмне өзгөрдү? Ким билет, айткыла билсеңер. 2010дон берки келип кеткен президенттердин келгенден кийин эмне чечилди? Ким билет? Ким айта алат? Салам алейкум агай, куш келипсиз.
Питер шаарына дейт көптөн күткөн жолугушууга убактыңызды бөлүп келгениңизге чоң рахмат. Биринчи суроо десемби же сунуш болуп калабы? Сиз ар дайым Абсамат Масалиевичтин бир эненин көз жашын агызып бийликке келбейм дегенин принцип кармап келесиз өзүңүзгө дейт. Бирок андай дегениңиз менен бул бийлик башка бийлиги эл башына келип алып 1000 десем да аздык 100 000 деген эненин көз жашы агып жатпайбы? Сиз бийликке кандай жол менен болсо да келип алсас мындай болбойт эле. Закон иштеп өлкөбүз өнүгүү жолуна түшөт эле деген суроону бериптир. Бирок кандай жол менен болсо дагы барганга каршымын. Болбойт андай нерсе. Биз ошол кишинин айткан принцибине турабыз. Ал кишинин принциби бул мусулман баласынын принциби. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айткан осуяты. Өзүн өзү көрсөтүп жулунган киши менен Аллах бир болбойт дейт. Убактылуу кандайдыр бир ийгиликке жетишиши мүмкүн. Сиздер бул жерден отуруп алып эл катары ойлошуңуз мүмкүн. Азамат экен жетип алды деп. Тагдырын билбейсиздер го, эмне күтүп турган. Биз ошентип бири-бирибизди кууп, артынан келгенибиз отуруп калып, ушул күндү көрүп атканыбызды билип атасызбы? Мен ошого себепчи болушум керекпи? Жок, болгум келбейт. Себеп мамлекеттин жетекчиси ошол мамлекетте канча кишинин көз жашы акса, ошол көз жаштын баарына жооп берет. Акыретте бул дүйнөдө болбосо, бул дүйнөдө прокурорду, сотту, досторуну генерал кылып коюп алышы мүмкүн. Ал дүйнөдө прокурорду досуңду кое албайсың. Сотуң дос болбойт ал жерде. Ал жерде башка. Жигиттер, көбүнчө жаштар отурасыңар. Мен бул дүйнөнүн рахатынан баш кечкен кишимин. Мен акыретти ойлойм. Бул дүйнө өтүп кетет. Азыр Аксакал канчага чыктыңыз сиз? 64. 64кө чыктыңыз. Отура бериңиз, отура бериңиз. 64кө чыктыңыз. Эми караңыз да, мындай көзүңүздү жумуп туруп эле мындай ачканыңызда кеше эле бала элеңиз, 64 жыл 6 күндөн тез өтүп кеттиби? Көз ачып жумганча. Мына мен дайым өзүмдү мисал келтирип айтам. Кече эле ушул атамдын аркасынан сумкамды эки колдоп көтөрүп алып, бир колдосом жерге тийип калат деп, ичинде болгону эки эле китеп көтөрө албай артынан ээрчип бараткан. Мына ошонун өзүнө 50 жыл болуп атат. Кандай болду бул? Күн деген укмуш өттү. 40ка чейин өтпөйт жигиттер. Ойлоп атасыңар, качан, айрыкча мектепте бүтпөй коет го 10 класс. 40тан ары карай ушундай шуулдайт, кармап үлгүрбөйсүң. Барар жерибиз эмне? Аль Пачинону билесиздерби? Актер. Ошо Аль Пачино мындай деп жазыптыр. Бул дүйнө, бул жашоо чоң супермаркет дейт. Каалаганыңды алсаң болот дейт. Бирок сен билгин, чыгып баратканда касса бар дейт. Молдокулыч, Молденияздарды айтсам билбейсиздер да, Аль Пачинону билген үчүн ушуну айтканын айтып атам. Ал итальянец. Түшүнөт, ошондо кыргыз ишенет ошого. Барпынын сөзүн айтып, Токтогулдун же Тоголок молдонун сөзүн айтсам, ага ишениш кыйыныраак болуп калат. Көрдүңүздөрбү, чыгып баратканда касса бар дейт. Бул деген сөз эмне? Каалаганыңды жаса, эртең кетээрде сурак бар деген сөз. Сурак бар. Бул өтө оор, жаман сурак. Пара иштебейт ал жерде. Ошон үчүн кандай жол менен болсо да барыңыз дегенди мен ушундай деп өзгөртөм. Улукбек мырза, кандай гана аракеттерди жасабайын, кандай гана иштерди жасабайын, мен ушул адал жолго түшүүгө эмгегимди жумшай берем. Элди ушул жолго түшүрүүгө. Канчалык качсаңар дагы, канчалык чарчатсаңар дагы, канчалык үстүмдөн күлсөңөр дагы, мен ушул жолдо кете берем. Мейли жаман көргүлө. Сизди Субаналиев менен Асановтар сатып кетишти. Мен эми мал белем мени сатканда.
Ушул сөздү аябай этият кылышыбыз керек да. Эки сөздүн бири ушул болуп калды, сатып кетти. Бир маселе чечилген болсо сатылыптыр. Анда туура айтканда кандай болот? Таштап кеттиби? Жолуңар айрылып кеттиби? Тилегиңер бир болбой калдыбы? Деген сөз да бул. Же кызматты тандап кетиштиби? Же бийликти тандап кеттиби? Деген сөздөр менимче туурараак болот да. Бизге түшүнүксүз болуп калды дейт. Ушул суроолорго жооп берип койсоңуз чоң рахмат. Сизди терең урматтап. Мырзалиев Улукбек дейт. Ошондой алардын ал жолго түшүп кеткени мен сиз деле, сиз эмес, мен деле түшүнбөй калдым. Кийинирээк түшүнүп калдым. Бирок ошондой күмөнүм бар эле. Күмөнүм аныкталды. Мен дайым айтам го, менин жанымда турган киши же өтө тез кызматтан көтөрүлүп кетет, же өтө оор сыноого туш болот. Жөн жүрө албайт да. Ушундай. Эгер эле мен ушул кишиге кошулуп кетип бартам деген бир ишарат берип койсо, кызмат болуп калат. Эмне үчүн? Себеп алардын пейилинде, ниетинде Модумаровду жеке кармап туруш керек. Анан азыр адамдар, саясатчылар билип алды. Ким кызматка баргысы келсе, мага келгенин мени менен сүрөткө түшүп, жарыялап коет, 3 сааттан кийин аны чакырат. Чакырат. Мен бүгүн чакырайын деп аттым эле да, сенин деп туруп. Ассаламу алейкум, каркыра маселеси боюнча командаңыз кыска ролик менен баарын кандай болгонун түшүндүрүп берсеңиздер жакшы болот эле. Шайлоо алдында башкалар сатып ийген, жеп койгон деген көпчүлүктү алдап кетишет. Алдай берсин. Кыска ролик эмес, китептерди дагы чыгардык. Анын баары билет жалган экенин, бирок ошол мезгилде ишенгиси келет. Ушундай да. Биринчиден кош келдиңиз. Санкт-Петербург шаарына суроо. Бизди ойлонткон бир нерсе, сизди бул жолку шайлоодо да шайлап өткөрдүк мурункудай эле. Бул жолу БШКдан өтүп кеттиңиз. Мурунку шайлоолордогудай кылып добуштарды уурдап коюшчу эле. Эмнеге эл дагы шайлап сизди, сиздин партияңызды өткөрсө тааныбай койдуңуз? Элди ойлобойсузбу? Сизди канча жылдан бери шайлап келебиз, дагы шайлайбыз. Бирок сиз тынбай, бирок сиз тааныбай койдуңуз. Бул сиздин конституциялык укугуңуз болчу. Сиз ошол 14 адамды алып барып, сиз да талашып отурсаңыз болот эле. Эмнеге андайга барбадыңыз? Барыш керек болчу. Баары бир башкалар кирип олтуруп алышты деп бир боордошубуз жазган экен. Мен андай жолго бара албайм дегендин жообун азыр айтып бердим сиздерге. Менимче түшүндүңүздөр. Жана жоопту айтканга чейин жазып аткан болушуңуздар керек. Бир мисал айтайын сиздерге. Мыйзамсыз шайлоо өттү ал жерге. Мыйзамсыз барганда ошол 14 киши деп бул сооротмо. Эки партия бир энеден бир атадан, үчүнчүсү гана өгөй болчу. Ошол бир ата бир энеден эки бир тууган барды. Алар экөө 91 добушка ээ болду. Бул конституциялык добуш. Ал жерде бүтүн Кыргызстан барсынбы, жоксунбу баары бир. Билгениңди ала берет, билген кнопканы баса берет. Мен сиздердин алдыңыздарга келгенде, сиздер мени карап туруп, көздү ушундай каттуу оодарып туруп сурайсыңар. Ошол жерде элеңиз го. Деп турабы? Мына азырга чейин сиздер айтасыздар го. Бакиев менен иштедиңиз го, иштедим. Бирок кантип иштедим? Эмне кылып иштедим? Көбүнө кызыктырбайт. Алар менен кеп адамда экен го, ишинде эмес экен го. Алар менен коюн колтук иштегендердин баары азыр иштеп атат го. Эч кимге суроо берилбейт. Мага бир азамат ушундай деп айтты да. Мен төрагалыктан кеткенде, төрагалып отурганда ушундай суроо бере берет эле. Регламентти бузуп атасыз, мыйзамды бузуп атасыз, дей беречү. Регламент бузулбаса дагы, регламентти бузуп атасыз деп кыйкырып койчу.
Кийин кеттим. Кийин кеткенден регламент эмес, мыйзам, конституция бузулуп атса дагы уң чыкпай калды баягы жигит. Бир жолу жолукканда айттым. Регламент эмес, мыйзамдардын атасы бузулуп атат го. Неге уң чыкпайсың? Кимге дейт? Төрагага. Ага айтып эмне айыр табасың дейт. Мага неге айтчу элеңер десең, сизге айтса журналисттер жазат эле дейт. Мадумаровду ордуна коюп койду деп. Мен элге таанылат элем дейт. Ал туура койду, туура эмес койду кызыктырбайт. Бир дагы бир акылдуу киши айтты эле мага. Адахан, тарыхта эки киши калат. Бири улуу иштерди жасап калат. Экинчиси ошо улуу иштерди жасаган кишиге күрөшкөн киши болуп калат. Ошону менен күрөшкөн деп. Азыр мына ол бир аз бош убакыт болуп калгандан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, көп жылдардан бери кире эле келем Эрмитажга. Ошо Эрмитажга кирип келдик. Бурут турат. Эгер Бурут эң мыкты мамлекетчил согуш кол башчысы укмуш падыша Юлий Цезарьды сайып өлтүрбөсө, Бурутты эч ким билбейт. Туура? Бурут сыяктууларда миллиондор кетти да. Эмне үчүн Бурут калып калды? Цезарьды бычак менен сайган үчүн. Тарыхта калды да. Жаманатта калды, бирок калды. Ошон үчүн Эрмитажда бюсту турат. Байкадыңарбы? Айырмасы ушундай болот. Бирөө ошол иштерди жасап, бирөө ошол иштерди жасатпай койгонго жасалган аракети менен калат. Биз тарыхты карасак, урматтуу товардаштар, замандаштар, азыр бир суроо берейин, тарыхтан улам. Кыргыздын мыкты залкар инсаны деп кимдерди айта аласыңар? Кимдерди? Айтсаңар азыр атайсыздар. Ошол мыкты залкар деген инсандар бул жашоодо тирүү кезинде керемет жашоо жашап өттү деп кимди айта аласыңыздар? Айткыла. Жазуучу болсун, саясатчы болсун, молдо болсун, акын болсун, сүрөтчү болсун, ким болсо ошол болсун. Макул, мен Чыңгыз Айтматов деген кишиге жооп берейин. Айтматовдун ичиндеги жан туйгусунда не деген азаптарды чеккенин ал кишиден башка эч ким билбейт. Жакындары билет. Биз билебиз. Неге? Болбогон нерселердин баарын гезитке жаза берип, иш акмагын чыгарды. Окудуңуз беле ошону? Сиз айттыңызбы Айтматов деп? Макулсузбу? Окудуңуз беле ошолорду? Айтматовдун айымдары деген нерселерди чыгарды эле. Окудуңуз беле? Ошону окуп, 70-тен өтүп калган киши не деген азапка кабылды, билесизби? Дагы кимди айтасыңар? Мыктынын мыктысы ушундай рахаттанып өттү деп. Кимди айтасыңар? Эмнеге? Бизгече могу жерде Эмил чыгып кетти окшойт. Москвадан чогуу келген жигит. Москвада Жеңиш паркын аралап жүрөбүз. Ошол жерде бир канча сотик жерди ороп коюптур. Эмнеге ороп койду экен деп кызыгып ошол жерге бардым. Поклонная горага. Бул жерге армян эли, согушта каза болгон армяндардын урматына өзүнүн баягы несин орнотот экен. Эстелик катарында. Ошол жерде жазылып турат. Армяндардын саны канча, ким билет? 3,5 миллион. Кыргыздар канча? Мен бекер сураган жокмун. Эми ушул жерден терең ойго баткыла. Сураныч. Терең ойго баткыла. Армяндар экинчи атамекендик, мына улуу атамекендик согушта 177 баатыр бериптир.
Elестеттиңерби? Бизде канча? Мектепте окуган 1,5 барбы бу жерде? Бизде канча баатыр? Токтоткула. Токтоткула. Аны да токтот. Канча баатыр бар? Эми караңыздар, ушул Улуу Ата Мекендик согуш эң адамзаттын тарыхындагы чоң апаат. Мына ушунун тарыхында 12 баатыр бар. 12 баатыр бар. 177, 12. Согуш мезгилинде бүгүнкү 6 миллион калктын ичинен канча генерал бар эле согуш мезгилинде? Кыргыз. Ким? Аны айтып берсем дагы кийин айтасыңар. Аны да кыргыз кылып берди деп. Билбесеңер мындай кылалы. Баягы мектепке жиберген балдарыңардай болбой, билбейт экенбиз деп эле отурган жакшы. Туура эмес болуп калса, ий деп жер чукуп кайып. Караңыздар. Армяндарда 74 генерал бар экен. 4 Советтер Союзунун маршалы бар экен. 1 адмирал бар экен, бир канча контр-адмирал бар экен. Неге ушул мисалды келтирдим? Не деп ойлойсуңар? Неге? Неге ушул мисалды келтирдим? Баракелде. Бул улуттун сапаты. Санда эмес, сапатын дегендигиз. Сапат. Бүгүнкү заманды карайбыз. Керемет кинолор чыгып атат. Караңыздар. Армяндар, азербайжандар, грузиндер, дагестандар, өзбектер катышып атат. Моомундай долбоорлор чыгып атат, теледолбоорлор, алар катышып атат. Биз кайдабыз? Кайдабыз биз? Неге? Спортты карагыла. Бар аралашып атат. Биз кайдабыз? Ушу келгенде эле, ушу жака кирип атканда эле ошону өчүрүш керек да биз. Чындыгындачы. Эгер сыйласак, бири-бирибизди сыйласак, өчүрүш керек. Сөзсүз чыккандан кийин өчүрүшпөш керек. Эмне үчүн ушундай болуп чыкпай атабыз? Элестетпейсиңерби? Караңыздар, бир нерсе десе каражат жетишпейт дейт. Ушул бир темирди алып эле улам-улам көтөрүп, машыгып Каныбек Осмоналиевдин чыгышы мүмкүн эмес азыр. Ага да каражат керекпи, же ага да зал керекпи? Командыдан чыкпайт. Эмнеге билесизби? Мен кече ушундай кылып айттым да, биз футболдон чыгабыз деле жок деди. Эмнеге дедим? Эч качан ыңгайлуу пасты бербейт. Кече Испания биринчилигин көрөсүңөр, Франциянын карайсыңар, башканы карайсыңар. Ошол дарбазанын алдына келип туруп, ыңгайлуу турган кишиге топту узатат. Ошол тебет. Биз өзүбүз тебебиз. Бизде жамааттык түшүнүк мүмкүн эмес экен да. Жекеден чыга бербейлиби анда? Ат мингенди билбейбизби? Сууда сүзгөндү билбейбизби? Штанга көтөргөндү билбейбизби? Бокстан билбейбизби? Эмнеге билбейбиз? Эмнеге чыкпай атабыз? Мана караңыздар, өткөндөгү Олимпиаданын көрсөткүчүн карагыла.
Биздин кошуна мамлекеттер Казакстан менен Өзбекстан канчанчы орунду алды бокс боюнча Олимпиадада? Алтын медальдар боюнча канчанчы орунду алышты? 3-чү. Ар бир мамлекеттин ортосунан 3-чү болуп отурушту. Бизден жок дегенде коло медалга илиндикпи? Жок. Барып катыштыкпы Олимпиадага? Жок. Эми калганын өзүңөр ойлоңуңар. Чайнап бердим, оозуңарга салдым, бир жутуп койгула дагы. Ошол бир дары болсун. Ошол дагы кийинки жолугушууга чейин ой болгонго ошол көптүргү болсун. Энелер билет көптүргү экенин, бирок азыр кыздар деле билбейт. Сиз билесиз. Көптүргү деген ошол ачыткы ошол көптүрөт. Ошол уютку болсун. Эмнеге ушундай экенбиз деген суроого ойлоп жүргөнгө бир мүмкүнчүлүк болсун. Эмнеге ушундайбыз? Чындыгында же жаата албайбызбы эр манастын тукумдары? Же баякындай шпага менен уруша албайбызбы эр манастын тукумдары? Курманбектин тукумдары, Жаңыл мырзанын сиңдилери. Не болду? Жок дегенде ошондойдон чыгышыбыз керек го. Же чуркай албайбызбы? Не болду? Жалгыз чуркасаң болот го. Сатымкул Жуманазаров чыкты го Олимпиадада. А бүгүн жок го. Неге? Мени жигиттер ушундай суроолор аябай таш баскандай басат. Анан кийин баякындай ойлор кетет. Биздин улуттук сапатыбыз каяка баратат деген. Көкүрөк басар кимиң бар десе эле азыр окуганы да, окубаганы да, билгени да, билбеген Айтматов деп эле кыйкырып коет, се бүттү да андай десе кутулат да. Айтматовдун кайсы чыгармасы бар десем, ошол жерден анан отурат. Макулсуздарбы? Өзгөрөбүзбү? Билбейм. Аракет кылабыз. Ооба дегенге дагы ишеним жок да. Жакшы. Суроолор бүттүбү? Биз эми ой конушубуз керек. Аябай катты ойлонолу. Мына конституция деп кыйкырышып атат. Конституцияны мен кече Москвада отуруп бир мисал келтирдим, ушуну кайра кайталайын. Көргөнүңүздөр бар, көрбөгөнүңүздөр бар. 6 миллион калкпыз дедиңер. 40% алар балакатка жетпегендер. 60% балакатка жеткендер. Алар канча болот ошондо? 3 миллион 600 миң болот. Сиздерден сурабай эле эсебин чыгарып кете берели. 3 миллион 600 миң болот, балакатка жеткендер. Ошонун 90% макул кайдыгер дейли. Канча болот 10%? 360 миң болот. 10%, 90-ы мейли уктасын. Дүйшөнүн мектебине да барбаган болсун. 360 миң. 360 миңнин дагы 10% конституцияны түшүнгөн болсун. 36 миң. 36 миң барбы Кыргызстанда ошо конституцияны сүйлөгөн? Демек не болду? Кандай улут болдук? Сабатсыз. Мына ушундай жигиттер, карындаштар, эжекелер, эми элестеткиле. 3 миллион 600 миң калктын ичинен 0,1 ой жүгүрткөн катмары калбаса, бул өлкө эмне болуш керек? Мустафа Кемал эмне деди? Уктап жаткан эл же жок болот, же кул болуп ойгонот деди. Биз ошого баратабыз. Мейли жаман көргүлө, мейли жаман көргүлө. Бирок ушуну эскертип, коңгуроо кагып коюш биздин милдет. Жараткандын алдында дагы милдетим ушул. Калктын алдында дагы милдетим ушул. Өз абийиримдин алдында дагы милдетим ушул. Кандай десеңер ошондой дегиле. Мүмкүн башка саясатчыларга окшоп күлүп, жайнап, ырчыларды алып келип, чай коюп, сылап сыйпап, өзүмдүн ишимди бүтүрүп алып кетип калсам да болот. Мен сиздерге чоң нерсе таштап атам. Ой. Эгерде жок, бизде 360 миң же 36 миң ой жүгүрткөн адам бар десеңер, тургула айткыла. Мына кече конституцияга каршыбыз деп сүйлөтүп атат. Караңыздар, баарын эсептеп көрсөңүздөр,
15 kişiге жетпей жатат. Акылсыздарбы? Сиздер го бул жерде жүрөсүздөр. Мен таң калганым, кече Илимдер Академиясына барып, академияга, жалаң академиктер иштеген жерге барып, акчаңар жетпей атыптыр, мен сиздерге 350 миллион бөлөм десе, баары кол чапты. Көрдүңөрбү? Бир да академик сураган жок. Каяктан? Сурады уже. Кол чапты. Эми кече жазып атат, 350 миллион эмес, 300 сом да бербей атат го деп. Кече театрга барды. Артисттердин айлыгын 2 эсе көтөрүшүбүз керек десе, отуруп алып кол чабышып атат. Кантип деп бирөө да сураган жок. Кандай дейсиңер? Москвага келип, табытыңарды мамлекет өзүнө алат, биз өзүбүз алып кетебиз десе, кол чабып атасыңар. Улуттун аң сезим деңгээлибиз ушул. Ачуу сөзбү? Мени менен жолугушуудан ушундай сөздөрдү күттүңүздөр беле? Жок. Бирок ушул сөздөр бизге керекпи бүгүн? Өтө керек. Бул сөз эмне үчүн керек? Ойгонушубуз үчүн керек. Мана ошондо ал партиянын өкүлү, бул партиянын өкүлү баары сүйлөп атат. Ураган кандай болуп атат? Биз ар башкабыз. Бирок тагдырыбыз, өлкөбүз, келечегибиз бир. Ойгон Кыргызстан деп атабыз. Ойгон. Ойгончо айланайын. Ойгончо айланайын. Токтотчу. Кичине эле ой жүгүртүп койчу. Кичине. Мен башта эле суроо бердим, кечиресиз дейт. Эми ушул суроолор берилип жатат, баардыгы эле бүтпөгөн көйгөй. Ушул суроолордун чечилиши үчүн бир гана сиздин президенттикке келишиңиз дейт. Мен көп маселе чечилмек. Эми элибиз кайдыгер болуп калды келечекке. Ошондо кандай жолун көрүп турасыз? Кыргызстандын келечектеги ордун дейт. Мен сизсиз же сиз президент болмоюн, өнүкпөйт деп ишенем дейт. Анан Бакиевди дагы көбү жамандайт, качып жүрөт тиги жакта, бул жакта деп. Бирок мен Бакиевди жакшы президент болгон катары эсептейм. Болгону кресло талашта же башка чоң державаларга жакпай калды. Сиздин оюңуз Улукбек дейт. Биринчи сурооңузга кандай жолу бар деген суроого бир жолу бар. Биз жана мен айткандай ойгонушубуз керек. Башка жолу жок. Ушул сөздү айтсам түшүнөсүзбүдөрбү, түшүнбөйсүздөрбү, ошондуктан бир аз этияттап атам. Кыргызстанга күчтүү, сабаттуу, так, даана, ой, жол, бардык маселесин билген жигиттин келишине көп өлкөлөр кызыктар эмес. Демдеге, эч ким Кыргызстандын күчтүү болуп көтөрүлүп кетишин каалабайт. Ал үчүн эмне кылышат? Эбегейсиз чоң каражат ыргытышат. 45-жылы азыркы Америкада ЦРУ бар. Ошол кызматтын жетекчилеринин бирөө ушинтип жазган эле. Биз Советтер Союзун жок кылыш үчүн эч бир курал колдонбой бир гана жолу бар. Ал кандай жол деген? Өзү жооп берип атат, өзү жооп берип атат. Суроо берип. Биз улуу баалуулуктар деген нерсенин баарын жокко чыгарышыбыз керек деген. Тарыхын тескери кылып окутушубуз керек деген. Ошол Совет эли сыймыктанып, суктанып карап жүргөн азаматтардын баарын теңирден тескери кылып көрсөтүп, аларды жамандап, бир гана культту жаратышыбыз керек деген. Ал эмне болгон культ? Акча, жана акча деген. Ошону менен биз Советтер Союзун жок кылабыз деген. Ким окуду ушуну? Окуган киши барбы? Мына караңыздар эми. Ошого алып бардыбы? Караңыз. 28 баатырды айтып калдыңыздар. 28 баатыр болгон эмес. Бул элди баатырдыкка чакырыш үчүн жазылган. Башка деген макалалар аябай көп чыкты. Өтө көп чыкты.
Советтер Союзунда биринчи жолу төшүн дзотко тоскон ким болгон? Жарымгар Матросов дейсиңер, Жарымгар Матросов, Чолпонбай Төлөбердиев дейсиңер. Эми караңыздар. 43-жылы февралда Матросов тосуп атат, 42-жылы августта Төлөбердиев тосуп атат. Ким эрте? Ушунун баарын биз Матросов деп келдик. Эмнеге? Себеп окубадык. Архивди карабадык. Исхак Разаковдун атын 50 жыл атаганга тыюу салынды. Улуу инсан. Жусуп Абдрахмановдун аты, Баял Исакеевдин аты, Абдыкерим Сыдыковдун аты бүтүндөй бүт баарын эл душманы кылып жазып чыкты. Сиздин муун, биздин муун жакшы билет, жаштар билбейт. Кыргыз тарыхына Разаковдун, Абдыкерим Сыдыковдун, Абдыкадыр Орозбековдун аттарын түк киргизген эмес. Касым Тыныстановдун. Эми караңыздар, эми үчүн? Себеп эл өз ушундай мыктыларын билбеш керек. 90-жылдан баштап бүтүн биз сыймыктанып келген нерселердин баарын жалганга чыгарды. Азыр муну жаштардан сурасам, тескери жооп берет. Муну Айтматов баягы сенин атаң Дөнөнбай, сенин атаң Дөнөнбай деп чымчык сайрап жүрөт деп апанын тили менен баласына айттырып атат. Унутуп калба деп. Ал унутуп калып атат. Азыр биз кыргыз ошол деңгээлдебиз. Эми караңыздар, кызык, өтө кызык окуя. 37-жылы атылып кеткен кыргыздын мыктылары момундай деп сыздап кетти. Ага Сталиндин момундай да тиешеси жок. Бир нерсе десе Сталинди жамандайт. Сталиндин түк тиешеси жок. Архив ачылгандан кийин ошол мезгилдеки жогорку кеңештин депутаты бүгүн 87-ге чыгып аткан кыргыз эл жазуучусу Март Ашимович Байжиев деген бар. Ошо кишини Абсамат Масалевич чакырып, ушул архив ачылат, ошону жетектеп, агын ак, карасын кара кылып чыгарып бериңиз деп сунуштаптыр. Эмне үчүн? Себеп Март Ашимовичтин атасы Ташым Байжиев Манасты изилдеген инсан катарында ал дагы репрессия болуп атылып кеткен. Ушуга кызыктар инсанды таап, киргизип койгондон кийин ошол архивде отуруп алып, аябай чукулап издеп карап, бардык атылгандардын эмне максатта атылгандыгы карап чыкса, бардык атылган кыргыздардын аркасынан жазган ким экен? Азамат. Салиховду ким билет? Сиз билсеңиз керек. Жок, Лейлектен дейм. Билбейсизби? Мейли. Мына ошо киши дагы үйлөнгөндөн кийин кайнана кайнатасы каза болуп калып, оор жылдар бир тууган кайнысына алып келип, үйүндө өстүрүп, чоңойтуп, жогорку билимдүү кылып, аркасынан жазган ошол жигит экен. Байжиевдин артынан дагы Касым Тыныстановду билесиздерби эмне деп айтыптыр? Ал киши Март Ашимович дагы айтпай койду эле, мен интервью алып атпайм ошону. Кайра айттым, качанга чейин сылап сыйпап жүрөбүз. Ачык айтыңыз ким экен десек, өзүбүздүн алып деп көкөлөтүп жүргөн Токонбаев экен. Эмне деп жазыптыр Токонбаев Касым Тыныстановдун аркасынан? Тыныстанов китепке жазып атат. Ал билим берүү министри болгон. Ишенал Арабаев ким болгон? Алфавитти, ошондой кыргыз алфавитин түзгөн киши болгон. Касым Тыныстанов экен. Ошондой деп жазып атат Тыныстанов. Ородо даның толо болсо, короодо малың ток болот деп. Аны Алыкебиз эмне деп жазыптыр бияка? Бул
ашыкча эгиниңди өкмөткө тапшырба деп атат. Орого толтуруп кой деп атат. Деп жазыпты. Деп бияка жазып атат. Балка. Биздин көзгө басар азаматтардын бүтүндөй баарынын аркасынан жазгандар жанындагылар. Исхак Разаковду дагы өкүртө жазгандар, президентте отургандар, өзү көтөрүп областка, районго, борбордук комитетке жетекчи министр кылгандар. Эмне каныбызда бар ушундай. Мыкты чыккан азаматтын баарын тынчтып турган өзүбүз. Азыр бүгүнкү заманда ошолор акчаны берип, муну жаздырат, сизди жаздырат, сизди жаздырат. Не деп жаздырат? Толгон токой жалган жашыкты жаздырат. Анан сиздер окуйсуздар. Ошол мездегидей кыргыздардай болуп. Ой атаң, нозурай, муну киши деп жүрсө бул да бүткөн турбайбы? Дейсиздер. Ошентип жек көрсөтүп, жаман көрсөтүп туруп, анан акырында жок кылат. Ошентип бизди өз колубуз менен эчен жылдан бери тазалап келатат. Натыйжада кимдер калды? Бүгүнкүлөр калды. Эмне болуп атат? Кагаз берсең окуй албай атат. Мындай элди башкарууга өтө жеңил болот. Кандай дейсиздер? Мына ушул жерде отурганыңыздар деле кече кийинкиде болочокто шайлоодо каяка барасың? Эмнеге ушундай? Билбейм. Эмнеге ушундай кыл? Элдин баары айтып атпайбы? Бул баягы жоламандын жагдайы. Кандай дейсиздер? Өз энесине жаа аткан баланын образы бүгүнкү образ. Гел жарыкка чыгарып коёйн, гел тазалыкка баралы, гел чөгөлөбө, гел башка элкеге тең бол, башка өлкөдөн кем болбо деп жүр десе, жааны атып туруп ушундай атып атасыңар. Дүйшөн, гел балдарыңды окутуп коёйн, гел кыздарыңа тамга таанытып коёйн, гел сабаттуу бол, башка эл менен тең бол десе, арабанын дөңгөлөгүн алып сабаган кыргыз бүгүн базы. Бүгүн да ошол. Жандай эмеспи? Ушул нерселер, урматтуу жигиттер, агалар, карындаштар, эжелер, көңүл бура турган маселе. Болду эми, кайдыгерлик менен ушул жерге келдик, жетишет. Бакиев боюнча суроо өрөтасыз. Эсиңизде болсо, менин принцибим бирөө. Ким кызматта турган болсо, күчүндө турган болсо, мен сынды аябай токтотпой айтам. Кызматтан кетти, токтойм. Артынан сөз кылбайм. Акаев кеткенде айттым эле. Жарадал болгон арыстандын үстүнө чөөлөр чыгып ойноп атат деп. Бакиевдин этегин кармап, ошо кишинин костюмуна намаз окуп алып, бактылуу болуп жар салып жүргөн азаматтар кеткен күнү бул ушуну көрмөгө эле деп сүйлөгөндө дүйнөң оодарылат. Кече Атамбаев дегенде жанымды берем деген азаматтар бул жака секирип өтүп, соке бар экен, соке бар үчүн күн чыгып атат деп кеткенде бир дүйнөң түтөдү. Соке деп жүргөндөр 5 октябрь түнү бул жака чуркап өтүп, саке деп калганда экинчи дүйнөң өттү. Кече биримдик деп кыйкырып жүрүп, мекеним Кыргызстан деп кыйкырып жүрүп, тарс этип бул жака өтүп кеткенде үчүнчү дүйнөң кыйрады. Не болдук? Не болдук биз? Эл, улут. Не болдук? Кандай болдук? Ушулардын үстүнөн ойлонушубуз керек. Жигиттер, мен эки маани менен жооп бергим келет. Биринчиси айтканыңызга кошулам. Экинчиси министрликтин деле бул жерде күнөөсү жок. Адам өзү. Могу жерде бүт мектепти бүттүңөр деген кишилер отурасыңар да. Мындайча айтканда аттестатыңар бар да.
bir сабакта, bir класста 30 kişi otursa, 30 bala kız otursa, oşağa bir ile mugallim sabak ötüt. Bir ile mugallim ötüt. Oşanan 4-5 mıktı özдөштүрүп алат дагы. 27 арабага түшүп алып эле көчүп өтө берет, класстан класска кете берет. Алардан эжеке агайлар сурабайт деле. Туурабы? Аттестат алганы келгенде же апасынын, же атасынын кадыр баркы менен же убалынан коркпойун деп эле эптеп коет да, бир нерсе коюп берет да. Эгерде адам өзү билимге муктаж болуп, билимге суу сап турган болсо, мен дайым жаштар менен көп жолугам, өздөрүнүн сунуштары боюнча университеттин студенттери менен 11-класстын окуучулары менен жолугам. Эгерде адам окугусу келсе, билим алгысы келсе, мугалимге карабайт. Башка маселе, эгер химиялык бир кандайдыр бир тажрыйба жүргүзөйүн десең, же физикалык тажрыйба жүргүзөйүн десең, анда мектепте жок, андай класстар жок десең, пробиркалар жок, башка заттар жок десеңер, мен макул болом. Бирок теорияда мен дайым мисал келтиргеним Абу Али бин Сино. Билесиздер, э? Абу Али бин Сино. Ушул кезге чейин ошо кишинин китеби ар бир дарыгердин столунда китеп туруш керек деп эсептейт. Ушул киши, ушул жигит кайда окуду? Эч жерде окуган жок. Кечке бир жумуш кылып, нан таап, кургатып, баштыгына салып, суу жыйнап, жүрүп, падышанын китепканасына кирет дагы, түндө бир жерге бекинип алып, жатып алып, калып калат дагы, суусу, наны түгөгөнчө түндө бекинип, шамчыракты жагып алып, ошол жерден окуйт. Ага профессор сабак берген жок. Академик үйрөткөн жок ага. Өзүнүн ышкыбоз, ынтызар өзү окуду да. Бул бир жагы. Туура баарыбыз ушундай кылып окушубуз керек дегенден алысмын. Кыргызстанда министрликтин башында турган, министрликти түзүп аткан жогорку кеңеш. Алар соодалашып атат. Агуй, мен сени колдоп берейин, бизди мунул кызыбызды министр кылып бер. Бул фракцияга туш келди. Бөлүп алды дебедимби мен? Санын кылып, жиликтеп, устукандап бөлүп алды. Партиялык система деген ушул. Деп канча айттым мен какшап. Сотторду да бөлүп алды. Ош областынын соту СДПКга, Ысык Көл областыныкы Атамекенге, Нарын областыныкы республикага деп. Ноқат районунун акими дагы, прокурору дагы бир болгон. Неге? Булар мени колдойт. Мына ушул системаны жоюшубуз керек биз. Жигиттер, мен түшүндүрө алам, аракет кылам. Дайым айтам, биз ар бирибиз бир көчөдө жашаган эл болсок, айыл болсок, ар бирибиз өзүбүздүн үйүбүздүн алдындагы арыкты мыктылап, тазалап керек болсо, мис менен куюп койсоң дагы, булактан таза суу келмейинче, сен арыгыңан таза суу акпайт. Булак ким? Эл. Демек, кимдин колунда экен? Элдин колунда. Конституцияга каршы деп аткандар дагы кимге кайрылып атат? Булакка кайрылып атат. Элге кайрылып атат. Эртең барып дагы мага баары бир да дебей, Конституцияны ойлон деп атабыз, ойгон деп атабыз. Гел, таза бийликтин келишин каалайсыңбы? Гел, тазаланчы айланайын. Колуңда турат. 5 жылда бир эле жолу сурайт сизден. Bir gün сурайт. 5 жылда bir gün. Калган убакта сурабайт сизден. Керегиңиз да жок. Мына ошол учурда эле жетелеп барып эле бир куюм чай куюп берсе эле эсибиз болуп калып атпайбы? 5 жыл сени жетелеп жүрө тургандай кылып. Жок. Бул 1 сааттык иш. Макулсуздарбы? Ошон үчүн булак деп мен сиздерге кайрылып атканым, сиздерге келип атканым жогорку кеңешин эмес. Өлкө жетектеп атабыз, өлкө башкарып атабыз деген азаматтарга эмес. Улам сиздерге келип атканымдын себеби ушул булакка кайрылайын деп атам. Каалайсыңарбы, тазаланалы. Каалабайбызбы? Келгиле ушундай буркан шаркан ага берели, кете берели. Ушундай билим берүү ар бир адамдын өзүнөн. Келиңиздер, биз башта
Ректорларды дагы эгер доктор, илимдин доктору болбосо, ректор шайлоого укуксуз деп мыйзамда ошондой кабыл алганбыз. Ректор. Баш прокурор болуш үчүн прокуратура тармагында 10 жылдык тажрыйбасы болбосо, баш прокурор болбойт деген мыйзам бар. Азыр прокуратуранын эшигин аттабаган балдар барып, баш прокурор. Мектептин эшигин аттабаган кыздар балдар барып алып, билим берүү министри. Бул уят. Уят айланай. Алар өздөрү деле уялыш керек, сыйлаш керек өзүнө өзү. Мен канчалык мыктымын деп эсептеп өзүмдү өзүм көкөрөтпөгүн. Эгер менин колума кичинекей бир скальпелди берип коюп, ушу кишинин ушул жеринен мындай эле кылып баштап бериңиз десе дагы Аллах сактасын дейсиң. Билбейсиң да сен. Азыр көчөгө чыгып эле сиз президент болосузбу десе, кечээ болушум керек эле деп атпайбы? Мен кечигип калып атам дейт. Ошол баардыгы ошол жигиттин айткан ошол баягы сабаттуулугунун деңгээлинен да. Бар суроо дагы. Соңку 3 суроо кылабыз. Келиң. Атыңыз ким? Мунарбек. Могу жерде канча бала отурат? Сиз бир пикириңизди айтың да, ушулардын баарын жетелеңчи аркаңыздан. Болбойт. Болбойт. Отуруп алгандардын келечеги белгисиз да. Сиз кечигип калсаңыз керек. Кечигип калдыңыз. Мен аябай кенен жооп бердим бул суроого. Кайра кайталанбайлы. Келип, ошондой болуп 4-5 күн отуруп, мына караңыздар жанагы айыл чарба министри болгон жигитти. Силер антип айтсаңар болот, мага болбойт да. Эми караңыздар да, эми антип барып отургандан көрөчү. Жөн эле кетмен чапкан жакшы. Болбойт. Менин маданиятым башка. Менин көз карашым башка. Эл качан көпчүлүк менен ошол жерге алып бармайынча жүрө беребиз. Эл көпчүлүк менен. Себеп ал жерге 15 киши болуп барасыңбы, 20 киши болуп барасыңбы, андан майнап чыкпайт. А бирок кийин жебеген самсага пулду төлөтө бересиңер да. Сиз деле отурдуңуз эле го деп, кантип түшүндүрөсүң? Сен отурдуң, сенин үнүңдү укпайт, сенин добушуң жетпейт, сенин күчүң жетпейт дегенге кантип түшүндүрөсүң? Болбойт андай. Анан калп эле күрөшүп аткан киши болуп, телевизордо бакырып-пикирип сүйлөп коюп, анан эшикти жапкандан кийин алардын кызматын кылып, мен антип жашай албайм. Ооба. Анан Кудай кааласа, аз калды. Көбөйө берели, анан кийин көрөбүз. Аз калды. Сиздики жери. Kırgızistan'da gelecekte Kırgızistan Rusya'nın guberniyası ötü meselesi olacak. Sizin iki oyunuz. Qanday olur? Кандай болот дегениңиз кандай? Ошол мисалы ушул ойлорго колдогондор да бар да Кыргызстанда жатып алып. Өтүп кетсек деле Дагыстан элдери жүрөт го дейт. Жардым колдобойт. Сиздин пикириңиз кандай? Жакшы. Мындай деген сөз бар да. Бир ким күчтүү дейт. Арстан күчтүүбү? Жолборс күчтүүбү? Карышкыр күчтүүбү? Ким күчтүү? Жайуу күчтүүбү? Ким күчтүү? Карышкыр күчтүү.
Üçөүн тең карышкыр жеңет. Эмнеге? Karşı kırıya çıkarsam sirkte oynagan emes. Баракелде. Баракелде. Жообун билет экенсиз го. Мен ушул пикиримди эчен жылдан бери айтып келатам. Мына ушул өкмөт башчысынын орун басары, вице-премьер болуп туруп, Кыргызстанды ХИПИК программасына киргизебиз дегенде, ХИПИК программасына 6 гана өлкө кирген, Африка өлкөлөрү 5-өө 6-чы болуп Кыргызстанды киргизебиз дегенде, бүт бардыгы макул болуп, өкмөттүн жыйыны болуп, чечим кабыл алынып, жападан жалгыз тарых үчүн айтайын Мадумаров каршы болду. Феликс Кулов дагы капы болду, Бакиев да капы болду. Бакиев чакырып алып мен айтты. Бул парламент эмес сага. Бул жерде жетекчи кандай болсо, чечим алса, ошону аткарылат деди. Анда мен отставкамды кабыл алыңыз деди. Мен жогорку кеңешке чакырышты. Өкмөт кече ушундай чечим кабыл алып атыптыр. Сиз жалгыз каршы чыгыптырсыз. Эмне деген сөздү айтасыз деди. Парламент. Мен трибунага чыгып ушул сөздү айттым. 70 жыл өрмөлөп, барып жуугунду ичип аман калганча, тике туруп багынбай ачка өлгөнүм артык. Мына. Менин позициямды билгиңер келсе. Эптеп эле ушул оокат берет экен, мен аман калсам болду деген позициядан мен алысмын. Баары бир күн өлөсүн. Bir gün bari bir ölüsün. Emne deyit? 300 yıl görüngöndü çokup kuzgunda ötet. 30 gana yıl taza kandı içip, kağlaganın alıp bürküt ötet. 300 yıl yaşayan gelevi yaşayıp. Bak 30 yılı жетişti. Mına uşunday olup жүрүшүбүз керек biz. Biz ertemenen saat 6'da Kırgız gimni menen oygonuşubuz gerek. Geçinde Kırgız gimni menen jatышыбыз gerek. Биздин төбөбүздө желбиреп bir gana туу туру керек, бул биздин туу болуш керек. Bir gerp туруш керек, бул Кыргыздын герпи болуш керек. Bir тил болуш керек, бул мамлекеттин тили болуш керек. Менин акчам дагы, өтүп бараткандагы тейип кеткен ташың дагы кыргыздык болуш керек. Алишер Наваи деген улуу акын болгон. Мына ошол кишини падыша чакырып, хан сарайга киргизип, ырлары укмуш да, керемет да, укмуш. Сен ушул жерге кирип, ушул сарайда жашап, талай эрме чөлдө жүрөсүң. Ысыкта, суукта калып атасың. Мына чапанды жап дагы, мына жерден жумшак нан жейсиң, каалаган тамагың бар, каалаган жериңе жатасың. Тек ушул жерде жашап, ушул жерде жазасың ырларды дегенде, Алишер Наваи эмне деди? Мен бул жерде калсам, ал ырлар чыкпайт деди. Неге десе, капастагы булбул сайрабайт деди. Түшүндүңөрбү? Менин жообум ушул. Бөтөн өлкөгө кирип, ошонун капасына кирип алып, арыстанмын, түкүнчүнүн тукумумун, баланчынын тукумумун деп, bir ийненин учуна момундай этти алып, оозуңа салып койсо, ошого бийлеп жүргүң келген болсо, мен аны каалабайм. Мен ошол тоо таштарда эркин жүргөн bir карышкыр сыяктуу болуп, өзүм каалагандай жашагым келет. Ошон үчүн жана бул жигиттер деле айтып атпайбы? Эптеп эле кирип албайсыз беле деп. Жок. Ал жерде капкан деп коет. Ал жер капкан. Өз баласыны эч качан таштабаган, жанын берген жаныбар кайсы жаныбар? Бардык жаныбарлар баласы үчүн керек болсо, уйлар деле ошо карышкыр келип атса деле, акыркы күчүн жумшайт, акыр болбой калса качат. Өзү калып, качпай калган кайсы жаныбар бар? Жок. Жок. Bir gana жаныбар бар экен, бул ак илбирс экен. Биз ошол тоо ташта жашаган илбирсбиз. Бирөөлөрдө айтабыз аюу деп, бирөөлөрдө айтабыз ажыдаар деп. Биз ошол илбирс экенбиз. Тоо ташта жашаган. Ушундай болгон жакшы да. Менин позициям ушундай.
Эч качан бул өзгөрүлбөй турган позиция. Каалаганыбызда болушубуз керек. Соңку суроо. Ким көтөрдү эле? Ой, дагы 3-өө, 4-өө болуп кетпей. Өзү чогулушту мындай башташыбыз керек. Эки ооз менен жооп беребиз анда. Алейкум ассалам. Ар бир чиновниктин, ар бир райондун акимин, ар бир өзүнүн кызмат кунасы жана ар бир айдоочу болот экен да. Ошондой эле депутаттар. Төрага отурган мезгилиңизде ушул ишти киришип баштадыңыздар, экономдук акчаны. Анан чогуу дагы ушуну колдоп чыккан болчу да. Айтайын дегеним, келе жаткан шайлоодо утуп келсеңиз, иншалла. Бүтүндөй бардык кызматкерлер өз эсебине барып келип, унасы жок, айдоочусу жок, элге окшоп эле уялбай эле маршрутта менен барып келе турган мыйзам кабылса болот болбойбу? Эгер уялчаак депутаттарды шайлабасаңар, ошентсе болот. Туура. Мен түшүндүм. Мен күнүнө 12 чакырымдан 15 чакырымга чейин жөө жүрүм. Күндө. Күндө Кудайдын куттуу күнү. Мына сиздерге келген күнүдө мен ушу балдарга Эмилге айтып аттым, мен басышым керек дегендей болуп, себеп бүгүнкү басканымды карасам, бүгүн сиздер менен аябай каттуу алек болуп атып, 10.724 кадам басып турмун. Бул 6,5 километр болот дер. Эч колум бошобой атып. Ушул колум бошосо бассейнге барайын деп атам мен деле, бирок мен басам ушундай. Эми караңыздар. Бир жетекчини шайлаганда, жетекчи ошол парламентке барганда эми үчүн жаман көрүндүм мен депутаттарга. Саат 8ден кийин кызматтык машинаны ким бөтөн жерде айдаса, кимдин машинасы ресторанын алдында турса, ким аялын тойго жетелеп жүргөн болсо машина менен, ошол жерде кармалсын деген буйрукту бердим мен ички иштер министрлигине. Саат 7де биздин машина тизилип туруп калып атты. Эми караңыздар. Эмне максатта? Мен төраганын телефонун лимитин депутаттардыкы кандай болсо ошондой болсун деген чечим кабыл алдым. Бүгүн парламентке кирбейбиз, жалган болду деген сөздө эле мага берилип аткан акчаны кайрадан казынага салдым. Биз ушул маселени кандай кылып чечтик? Эгер Ысык көлгө конференцияга барса, же шаардын сыртына көчмө комитеттин жыйыны болсо, 40 депутат барса, бир автобусга салдым. 40 машина барбайт. Көлгө дагы 40 депутатты 40 машина барбайт. 40 айдоочуга командировочный берилбейт. 40 машинага май куюлбайт. Натыйжада 6 айда 32 миллион сом үнөм болду. 32 миллион сом үнөм болду. Караңыздарчы, ошол маалда. Эми элестеткиле. Экинчиден, төрага бөтөн өлкөгө учуп атканда, момундай болуп аркасынан төбө мингенде жигитти төгөрөктөп эл жүрөт деп төгөрөктөп алат экен. Мен эмне корком өзүм барганда. Өзүм эле барам. Төгөрөктөбү. Жакындабы мага. Экинчиден, барсам ошол жерге дасторкон жаят экен. Төраганы узатуу аземи болот экен. Карасак, мен келгенден кийин кол коюп атам. Төрага отуруп 4 литр арак, 2 литр коньяк, 5 килограмм мейиз, 5 килограмм бадам, 2 килограмм бал, 4 килограмм балык, 2 килограмм жаңгак жептир. Ошол дасторконго коюлган нерсе. Төраганын бир отуруп самолетка чыгып кеткени бир 200 миң сомдун тегерегинде болуптур. Мен ушулардын баарын токтоттум. Мен машина барат, түптү самолетка саласыңар. Бишкекте мен үйүмдөн аэропортко чейин 20 мүнөт. 20 мүнөттө мен курсагым ачып калабы. Же үйдөн чай бербейби сага. Же ачка жүрөсүңбү. Мына ушундай айтоор жалган жашык нерселер толуп кеткен. Ошондуктан баарын ордуна келтирсе, акча аябай катуу үнөмдөлөт. Сиз айтып аткан сурооңузга 100% кошулам. Ошондой барышыбыз керек. Ошондой болушубуз керек.
барып калсаңыз дейсиз, биз барып калсак ошондо көрөсүздөр. Жогорку кеңештин депутаттарына машина дегенди токтотуш керек. Анан мына уюлдук телефонуна мамлекеттин эсебинен бирдик салганды токтотуш керек. Ошко уча турган азаматтарга бир айына бир гана жолу ал жака бул жака билет болуш керек, калганын жаныңдан ал. Себеп бир айда бир жолу округка барып иштеп келиш керек. Элдин чакыруусу талабы боюнча. Азыр айланайындар депутаттарын, тойго барып кечинде келип калып атат. Ким менен, кантип, кимдин эсебинен? Мамлекеттин эсебинен. Ошентип, жогорку кеңештин депутаттары бул жака барып келейин, ал жака барып келейин деген арыздардын баарын жок деп кол коюп отуруп, акырында эмне деди? Мадым барып кетсин деди. Биздин курсагыбыз ачка калат экен деди. Өзү да жебейт экен, жедирбейт экен деди. Ошондойду каалайсыңарбы? Келгиле ошондой бололу. Бактылуу болгуң келеби дейт, бол дейт. Эч ким сага тоскоолдук кылбайт дейт. Туурабы? Ошондой бололу. Келиңиз, ким муну? Келиң. Ошондой бололу. Келиңиз, ким муну? Келиңиз. Андан кийин могу ким? Үчүнчү. Siz özünüz prezident başkanının jактап келесиз да канча жылдан? Анан Садыр Жапаровдун президент башкаруусуна өтөм деп коюп калдык. Ошого кайсы жеринде сиз ага көз карашыңызды салып кетесиз? Анан экинчи суроо, борбор калаанын ош шаарына көчүп келгенге сиздин көз карашыңыз? Жакшы. Кантип силерге жөнөкөй түшүнүктүү болсун деп түшүндүрүп берсем болот да. Биз уйдун этин жейбиз, Эч ким жебейм дебейт. Адалбы? Адал. Бирөө келди дагы балка менен башына бир коюп туруп, кулатып туруп, бышырып берди. Жейсизби? Анан сиз айтып атасыз да, сиз уйдун этин жейм дебедиңиз беле деп. Туура. Бирок аны жакшынакай кылып, адалдап, Аллахтын жолуна деп, эрежеси менен сой, анан бышыр. Конституция ушундай. Бекинип алып жазылбайт. Элдин мүдөөсү, элдин каалоосуну эске алынат. Бул бир. Экинчиден, Конституцияны алуунун эрежеси бар. Жогорку кеңеш 1-3 окуудан кем эмес окулуп каралыш керек, алыш керек. Бир окуу менен экинчи окуунун ортосу 2 айдан кем эмес убакыт болуш керек. Бул эң минимум 4 ай өтүш керек. Үчүнчүсү, эң негизгиси, легитимдүү жогорку кеңеш кабыл алыш керек. Азыркы жогорку кеңеш 28 октябрдан кийин мунун ыйгарым укугу бүткөн. İşte деп атат да. İşte деп атат да. Аларга жагып атат да бул. Себеп кече өтпөй калышканда алар. Кудай көктөн издеген жерден берди да. Армияга барган балдар барбы, билеби? Айтат эле го, барганда эле пол мой десе мое берген, баары бир мойдурат дегендей. İşte деп атат, иште атат да, буларга баары бир экен да. Айлык алып атат. Ал үйдө отурушат. Өздөрү өрттөгөн жерди кайрадан элдин акысынан жакшынакай кылып ремонттоп алды. Күйүп кеткен килемдерин жаңылап алды. Эмнеге отурбасын? Азамат, өзүңөр жообун билесиңер, мен айттыргыңар келип атат да ошону. Ошондуктан мен дагы президенттик башкаруу дегенде жалгыз калганмын. Жалгыз калганмын. Текебаев айткандай, баары макул болду, көгөрүп сиз жалгыз калдыңыз деди. Азыр дагы жалгыз калдым дагы, элдин баары эле президенттик деген экен го. Эмне үчүн мен укпады ошондо? Бирок менин айтканым мыйзамдуу жол менен деп атам. Эрежеси менен баралы. Азыр Конституцияда мындай деп жазыптыр. 116 берендеден турат экен. Конституция деген ашып ары бери келди дегенде бир 80-90 тегерегинде болуш керек. Бул баягы ар бир баскан турганды жаза турган документ эмес. Мынтип жазып атат. 7 мыйзам чыгаруу булагын демилгесин берет экен. 7 субъектке. Кимдер? Ал жерде эл курултайы да бар экен. Анда жогорку кеңеш эмне иш кылат? Генеральный башкы прокурорго бериптир мыйзам чыгаруу укугун. Жогорку сотко бериптир мыйзам чыгаруу укугун. Президентке бериптир мыйзам чыгаруу укугун. Аткаруу бийлигинин жетекчиси катарында кайра өзүнө бериптир. Оң колу менен, сол колу менен да жазат экен. Мындайча айтканда, мен турам, менден кийин мен бармын.
Анын артындагы кийинки мен. Мен мындай бардыгы мен. Сот мен, прокурор мен. Муфти дагы жарабай калды. Эгер эл каалап бата берип берсе, ал дагы мен болоюн. Макулсуңар ушуга? Анан эмне менден сурап атасыңар? Мен ушуну түшүндүрүп айтып атам. Эгер дейт, аткаруу бийлигин президент жетектейт дейт. Эгер курултай болобу, жогорку кеңеш болобу, өкмөттүн ишине нааразы болгон болсо, менин администрация башчым кетет дейт. Мен калам, кийинкисинде да кала берем. Мөөнөтүм бүткөндөн кийин дагы калам. Себеп эл каалап атат деп атат. Бул жалган. Бул арамзалык. Бул өтө ачкөздүк. Андай болбойт. Эгер аткаруу бийлигинин башында сен турасыңбы? Айттыңбы? Керт башым менен алам дедиңби? Эмне үчүн сен коет экенсиң? Муну кызматка коесуң. Муну кызматка коесуң. Бул киши аппараттын жетекчиси, администрациянын жетекчиси. Бул экөө начар иштеди. Бул киши койгон жок, мен койдум. Бул экөө начар иштеди. Мен бул кишини урушат экенмин. Мунун кандай тиешеси бар? Бул киши эмне иш кылат? Менин айтканымды жасайт. А мен айтканым үчүн жооп бербейм, а бул киши жасаган үчүн жооп берет экен. Бул кандай деген система? Силер айткылачы, айланайындар. Бул кандай деген система? Бул үчүнчү жагын айтайын. Сотторду мен дайындайм дейт. Эгерде сот туура эмес чечим чыгарса, мен аны кызматтан алам дейт. Не дейсиңер буга? Прокурорду дагы мен дайындайм дейт. Ойлонайм, бул деген менимче бир падышанын да оюна келген эмес. Мындай нерсе келген эмес. Андай болбойт. Ошондуктан мен андай конституцияга каршымын, иним. Андай жол менен болбойт. Мен айтып аткан, сунуштап аткан, бул президент аткаруу бийлигинин башында болот. Кабинет, ошол министрлердин кабинетин өзү жетектейт. Өзү керт башы менен жооп берет. Кызматтан кете турган болсо өзү кетет, биринчи өзү кетет. Бул кетет, бул жаман, мен жакшымын, аяймын. Болбойт андай. Мен жооп берем. Айыл өкмөтүнүн башчысына чейин мен жооп беришим керек. Себеп мен койдум ошону. Илгери коммунисттер да ушундай кылат эле. Эки киши сунуш берет. Ушуну коммунисттикке алсаң болот деп. Сунуштама берет. Эгерде ошол коммунистикке алган киши, жигит кандайдыр бир кылмыш жаза кылып койгон болсо, ал жигит деле эмес, ушуну алсаңар болот деп сунуштама берген эки коммунистти кошо жазалайт эле. Элестеттиңерби жоопкерчилик кандай? Азыр бул кандай? Баарын мен коем. Акимдерди мен дайындайм, өкмөттү мен дайындайм, баарын коем. Эгер алар иштебесе, мен жазалайм. Бирок мен кетпейм. Андай болбойт. Таразанын эки жак ташы тең болгону жакшы. Макулсуздарбы? Менин көз карашым ушундай. Жогорку кеңеште аябай катуу укук болуш керек. Президентти оңго солго басканда туура бас деп айтып койгондор укугу болуш керек. Баланс. Сотту булар бир отоло бөлүм кылып алыптыр. Мен бекерден айтышпайт да, азыр эки дос чыгып алыптыр айтып атпайлы. Камайм. Кимсиң сен камагандай? Сотсунбу? Муну камайм. Муну кустурам. Бирок кусканда казынага куспайт. Менин мекемеме барып кусат. Бул не болду? Мына азыр жанагы Атамбаев дегенде 100 миллион дейби? Билбейм атын. 100 миллион дедиби? 50 миллионун төктү дейт. 50 миллионун марттын аягына чейин төгөт дейт. Бирок төккөндө менин мекемеме төгөт дейт. Ким эсебин чыгарып берди? Мындайча айтканда жапайычылыктын туу чокусуна чыктык биз азыр. Мындай жапайычылык болгон эмес. Бул деген государственный рекет деп коет аны. Ал жака төккөндөн башка жагына канча төгүп атат, бир Аллах билет, экинчиси ошо жерде отурган жигит билет. Элибиз ойгонсун, бираз өзүнчө чечим кабыл алганды үйрөнөлү. Бир сиздин сөзүңүзгө гана бир мисалда.
Акаевди аябай катуу сындадым мен 14 жыл бою. Бүт баары урушуп атты мени. Акаевка тийбе деп. Кеткенден кийин бул акмак ушундай кылып кеткен турбайбы деп алар сындап баштады. А эмне үчүн мен ошо кезинде айтканда укпадыңар дедим. Укпайт да кезинде. Анан кийин жаңы муун өсүп чыкты. Билбейт алар. Акаевдин мезгилинде ушундай болгон, биринчи президент ушундай кылган десе, ошол балдар отуруп алып, ошондо каякта элеңиз деп сурап атат менден. Мен ошол жерде элем, сен бешикте элем. Сен менин сөзүмдү уккан эмессиң анда. Анан кийин өсүп отуруп, азыр ошол кезде тугул элек балдар мени окутуп атат азыр. Мына караңызчы. 2000 жылы туулган балдар 21-ге чыгып калды. Bir жерге барып сүйлөп атсам, сиз ошондо отурган экенсиз го, эмне кылдыңыз дейт. Аны барып атаңдан сура деп атам мен. А бирөөлөр айтат, Усубалиев менен иштештиңиз, Масалиев менен иштештиңиз, эми алар кетип сиз эле калдыңыз го дегендей да. Мен өзүм өтө эрте жаш кезимде ошондой улуу залкар аксакалдар менен чогуу жүргөн үчүн ошолор менен тең туштайт экен мен. Өткөндө мына бизден Оразайым барып катышпадыбы? Бир депутаттын, бир партиянын өкүлү бир жигит отуруп алып айтып атпады? Силердин партияңардагы эң жашы 50 жашта дейт го деп. Көрдүңөрбү? Анан бул кыз дагы кызыкта чыккандан кийин айттым мен. 95 жыл туулган кыз канча жашта болгонун билбесең депутат болуп жыргатасыңбы сен деп. Мана мен баратам го деп айтыш керек эле да. Биз өтө эле маданияттуубуз да, могу жигит айткандай. Мунарбек айткандай, өтө маданияттуубуз. Биз ошол жол менен кете беребиз. Маданияттуулук менен, сабаттуулук менен жүрө беребиз. Анан сиз айтып аткандай болуп, караңызчы. Исхак Разаковичти 51 жашында кеткен жумуштан. Менден 4 жаш кичүү мезгилинде. 35 жашында келген жетекчи болуп, 51 жашында кетти. Америкада 78-деги Джо Байден президент болуп келди. Канча калкы бар Американын? Макул. Сиздики да эмес 350 миллион деп койгула. 350 миллион калкы бар Америкада. Бирөө дагы айткан жок да, жаштар келсин депчи. Биринчи талапкери 74-тө, экинчи талап 76-да, экинчи талапкери 78-де. 74-тө 78-де. 78-де. Акылы жетпей аларды. Эмнеге? Себеп окумуштуулардын бүтүндөй баарынын аныктамасы боюнча адамзаттын акылынын толук бышкан кези 60-тан ары карай экен. Аны көрсө биздин кыргыздар 60-тагы атаңдын алдап акылын ал деп ошондо айткан экен. Азыр эми илимпоздор эми далилдеп атат. Эч нерседен кабары жок кыргыз муну жүздөгөн жылдар башта айтып койгон экен. Мунун түбү ушунда жатат экен. Эми буюрса ошого аракет кылабыз. Сөзсүз эле кеткенден кийин деп кайра кайрылып атабыз. Инсап берсин. Эми мындай кылалы. 3 саат калганбыз ижараны. Кел демек бар, кет демек жок деп отура бербей. Эми ар бирибиз эбибизди билели. Мен сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Бираз мени менен биринчи жолу урушуп атканыңыздар үчүн сиздерди эскертип коеюн деп атам. Бизди урушту дебегилечи айланайындар. Биз менен пикир алмашты. Бизге түшүндүрмө бергенге аракет кылды деп. Себеп сүйлөбөй эле коеюн дедим эле, бизди урушту дегендер көп да. Мен урушкан жокмун, кандай дейсиз? Мен күйгөндөн айттым ушул сөздөрдүн баары. Себеп баарыбыздын тагдырыбыз бир. Мен 1000 жерден кыйын болсом дагы, сиздер аракет кылбасаңыздар бир тыйын. Же сиздер кандай талап койсоңуздар дагы, биз аракет кылбасак андан бир тыйын. Биз бири-бирибизге тагдырлашпыз. Жолубуз да бир, колубуз да бир, баардык тагдырыбыз бир. Жараткан Аллах ушул күндөрдү насип кылсын. Баарыңыздардын отурганыңыздарда оюңуздар бар, ниетиңиздер бар.
ошолордун баарына жетишине жараткан өзү жар болсун. Жараткан кандай максатта жаратса ошол максатта жашап өтүштү насип кылган болсун. Өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын. Бирөөнүн колун каратып, бирөөгө жалдыратпасын. Өлкө катарында дагы, жеке инсан катарында дагы. Ар бирибиз өзүбүздүн жүрөгүбүз эркин, акылыбыз тунук, пейилибиз түз болсо, сурай берсек, жараткан Аллах айтат, убадам бар дейт. Ким чын дили менен, чын ыкласы менен менден сураса, колун курук кайтарбайм дейт. Колун курук кайтаргандан уялам дейт. Ошон үчүн биринчи көкүрөгүбүздү тазалашыбыз керек экен. Тазаланышыбыз керек экен. Андан кийин суранышыбыз керек экен. Мен ошондой келечекти баарыбызга каалайм. Тапканыңыздарга жараткан берекесин берсин. Жамандык көрбөңүздөр. Аман эсен, алты саныбыз аман, жадырап жайнап, ата энебиздин, туугандарыбыздын, бала чакаларыбыздын алдына барып, өз топурагыбызды кечип, өз суубузду ичип, өз жерибизде жүргөн күндөрдү насип эткөн болсун. Баарыбыздын тилегибиз кабыл болсун. Дагы жакшылык күндөрдө жолугушканды насип кылсын. Рахмат. Жакшылыкка жолугалы. Рахмат.